Өзгөндө Кемпир Ат суу сактагычындагы суу астындагы жер Өзбекстанга өткөрүлүп, суу орток пайдаланууда болот деген маалыматтар таркагандан улам жергиликтүү эл бүгүн райондук администрациянын алдына чогулду. Алдын ала айтылбаганы менен жолугушууга президент Садыр Жапаров менен Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев да келди. Бирок жолугушуунун жүрүшүн тасмага тартууга, социалдык тармакка жайылтууга уруксат берилген жок. Бийликтин маалыматын угуп, дооматын айтууга келген жергиликтүүлөрдүн кол телефондору сыртка калтырылып, өздөрү гана киришкен. Жыйындар залына батпай калгандар сыртта эле жолугушуу болсо деген нааразы пикирлерин билдиришти. Бербей койду, дежурный чалдарды алып кирип кетти. Оларды даярдаган кечеден бери 3 күн, 4 күндөн бери алып кирип кетти. Оларды кечеден бери койсой кафелерге апарып сыйлап туруп, ошол чалдар кирип кетти. Туура, ондай деп туура сөздү айтышыбыз керек. Элди дагы киргиле деп айтты. Бирок кечеден бери даярдалган бу жерде эме бар. Дежурныйлар бар. Кимге сөз берет, кимге сценарий бар, кимге сөз берет. Биздин сүйлөй турган адамдарды тыят, аларга сөз бербейт. Өздөрүнүн адамдарына сөз берип сүйлөтөт. Биздин күмөнүбүз ошондо. Жергиликтүү эл Кемпир Ат суу сактагычынын коңшу өлкөгө берилүүсүнө каршы болушууда. Адатта чоң стадиондо өткөн жолугушуу бул жолу жыйындар залында уюштурулуп, ага саналган адамдардын киргизилиши, анан калса жыйындын жабык эшик артында өтүшү күмөн жаратаарын чогулгандар билдиришти. Кылышыбыз керек. Мен Мырзаровдон болом. Азыр мына жерде бир уюмга келели дагы бир эле талап. Контракты кайтарып бергиле, болду. Башка эле. Азыр мына ичкерide биринчи потокто кирип кеткендер кимдер бар тааныштар? Азыр ол жерде кандай сөздөр болуп атат? Может, ол жерде алдын ала киргизип койгондор. Өздөрүнүн адамдарын каяктан билебиз? Азыр мына жерде Өзгөн районунда жашаган Кызыл Октябрь, Каролайлы өкмөтү, мына ана Кызыл Шорбошат, ушул жерде мына Жаңарыктын правдасы, ошол жердин элдери полный билет. Көзү менен көрүп жүрөт, мал кайтарып жүрөт бизге окшоп. Ошолордон алыш керек сөздү. Жыйын дээрлик 2 сааттан ашык убакытка созулду. Ага жогорку кеңештин бир топ депутаттары Адахан Мадумаров, Исхак Масалиев, Элмурза Сатыбалдиев жана башка депутаттар келишкен. Бирок эл өкүлдөрү эл алдына чыккан жок. Биринчи этап менен кирген тургундардын айрымдары Кемпир Ат боюнча нааразы пикирде болсо, айрымдары чек ара маселесин чечүүдө аракеттер көрүлүп жатканын айтат. Бирок эмне себептен жабык болгондугун ачыкташкан жок. Ошо суунун боюндагы жээктеги үйлөрдө жашайм. Мына 60ка чыккан болсом 30 жылдын нар жагын билем да. Бүт чоңдор келип, ошол жерде балык тутушуп ойноп кетишет эле өзбекстандыктар келип. Мына биздин айыл менен басып өтөт эле. Катерди дагы иштечү ал убакта. 30 жылдын бери жагын билген болсом, мына 60 жыл болду да. Мындан бери ызычуу ошол өткөн жок бизге. Бизге өтө элек ал жер. Өткөн жок. Мына эми бизге кандай мына мыйзам негизинде өттү деп атышат да. Мыйзам негизинде өттү ушундай дейт. Аны белгисиз. Белгисиз. Алчы? Мына ушулар өттү бизге дейт. Кана өттү бизге деген чечимди булар көрсөткөн жок да бизге. Кана ошол чечим өттү деген чечим. Эч кимиңиздер айтпайсыздар. Үн чыкпайсыздар да урушасыздар деле. Сүйлөгөн адамды жаман көрөсүздөр. Кана ошол чечимде бир адам чыгып ошол жерде микрофонго айткан жоксуздар. Кана ошол чечим бизге өттү деген чечим кана деп сураган жоксуңар. Ызылдап кайра шапа курдуңар. Концертте же болбосо бир артисттердин арасында отургансып. Мен бул эми эки элдин ортосунда мамлекеттик деңгээлде чечилген иш экен. Бизге туура түшүндүрүп айтышты. Биз өзүбүздүн бардык суроолорубузга жооп алдык. Түшүнүктүү болду. Кемпир Ат боюнча дагы бардык чек аралар боюнча туура түшүнүк болду. Бул жерде буну жабык эшик артында болгону үчүн бул жерде биз азыр бардык жерге жая бериштин кереги жок. Бирок Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн чечилиптир бардык маселелер. Биз ошон үчүн нааразыбыз аларга. Президенттин маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков жолугушуунун жабык өтүп жатканы боюнча эч кандай пикирин билдирген жок. Бирок сыртта калган жарандар жыйындар залынын тардыгына байланыштуу батпай калганын жана экинчи этапта алар президент менен жолугушат тургандыгын кабарлады. Камерага айтып берип коюң. Жагдайды айтып атпаймынбы, жабык өтүп атат деп. Айтылбайт эч нерсе. Сырттагылар качан келет ошо? Кирет азыр экинчи этап менен кирет. Зал кичинекей экен, батпай калышты, ал кирет. Кемпир Ат суу сактагычы коңшу өлкөгө өтүп кетүүсү мүмкүн деген пикирлер айтылып, жергиликтүү эл буга чейин Өзгөн районунда нааразычылык акциялары бир канча жолу өткөрүшкөн. Өткөн жылдын апрель айында бул маселе көтөрүлүп, жергиликтүүлөрдүн нааразычылык акциялары менен коштолгон. Коңшу Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасынын узундугу 1378 чакырымды түзөт. Бул убакка чейин чек аранын дээрлик
90%-дан ашыгы такталганы айтылып келген. Таткабек Шабданбеков, Алтымыш Жантемир уулу, Өзгөн району, Бейтарап.